Камчыбек Ташиев учурда каза болгон Жогорку Кеңештин экс-төрагасы Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы боюнча маек берди. Эскерте кетсек, Айдай Турсунбекова 2024 жылдын 24 августуна чейин УКМКнын СИЗОсуна камалып, Бегимай Турсунбекова үй камагында отурат. Булар 2010 жылы Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвестбанкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков аялы Нуржан Тентимишова каттатып, аны Капитал банк деп өзгөртүшкөн, деп айтып берди Ташиев. Мындан сырткары, илгерки Бишкек арак заводунун 1,5 гектар жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнысына каттатып алган. Жөнөкөй элдер үй курууга 4 сотук жерге жетпей жүрсө, булар Бишкектин чак ортосунан 1,5 гектар жери менен кошо кийлейген бир заводду ээлеп алышкан. Мен булары менчигиме же жеке чөнтөгүмө салып алган жокмун. Мамлекетке кайтарып атам. Мисалы, ошол эле арак заводунун 1,5 гектар жерине мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу элдерге үйлөрдү салып беребиз. Банкты болсо сатып, андан түшкөн акчаны ошол эле үйлөрдү салганга жумшайбыз, деп айтып берди Ташиев. Дагы бир иш, Чолпон Ата шаарында 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып, Аккун деген пансионат салып алышкан. Ал жакта да элдер жарым сотукка жетпей зарлап жүрүшөт. Булар 18 гектар жерди ээлеп атышат. Биз аны тартып алган жокпуз. Жердин баасын мамлекетке төлөп койгула деп атабыз, деп айтып берди УКМК башчысы. Камчыбек Ташиев ага берилген акча тууралуу дагы маалымат берди. Өзүнүн эле 10 жылдан ашык жанында юрист болуп иштеген кызматкери Ташиев ишиңерди бүтүрүп берем деп акча сурап жатат деп алып айтып, $5 миллион акчасын алдап алып кеткен. Азыркы убакытта ал юристи күйөөсү экөө тең кармалды. Тергөө иштери жүрүүдө. Мүмкүн дагы башка адамдардын катышы бардыр, убакыт көрсөтөт, деп айтып берди Ташиев. Чыныбай Турсунбековдун кыздары мына ушундай мыйзамсыз иштер менен алектенишип жүрүшөт. Андан калган мыйзамдуу бир да мүлкүнө тийбейбиз. Мисалы үчүн ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка. Ал эми мыйзамсыз ээлеп алган мүлкүн элдин акысын буларга жедирбестен элге кайрып беребиз, деп жыйынтыктады УКМКнын башчысы.